Электр энергиясы кымбаттайт. Ташиев Кыргызстанда уюшкан кылмыштуулук жоголгонун айтты. АКШ санкция киргизди. Арыбаңыз, эфирде Политклиника медиасынын бул жумада программасы. Бул программада сиздерди аптанын ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен мен Чолпонбек Сабырбеков тааныштырам. Биздин каналга катталганды унутпаңыз. Камчыбек Ташиев Кыргызстанда уюшулган кылмыштуу топтор жок болгонун билдирди. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Билим берүү министрлигинин жана окуу жайлардын жетекчилиги менен өткөрүлгөн кеңешмеде айтты. Камчыбек Ташиевдин айтымында постсоветтик өлкөлөр арасында жалгыз Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топтор жок. Ошондой эле Камчыбек Ташиев Крим чөйрөнүн ана башы аталган Камчы Көлбаевди жок кылуу мамлекет үчүн кабыл алынган чечим болгонун билдирди. Я вам скажу правду тем, что мне пришлось принять решение о ликвидации воров в законе. Понимаете? Ради государства. И это решение я принял, я вам сразу скажу. И мы его ликвидировали. В дальнейшем ликвидировали его сообщников, его других членов оргпреступности. И сегодня страна освободилась от этой путаницы. В стране нет оргпреступности. Это единственная страна в Центральной Азии, даже вообще не Центральной Азии, наверное, постсоветских стран, у которого не имеется оргпреступности. Сейчас предприниматели никому не платят, как ранее. Базары, рынки, торговые центры и все другое. Все платили. Ошондой эле Камчыбек Ташиев Кыргызстанда 2025-26 жылдары өлкөдөгү коррупциянын деңгээлин 5-10% чейин кыскартууну пландап жатканы. Ушул тапта көрсөткүч 30-40% экенин кошумчалады. И коррупцию также победить. Когда я коррупции сейчас говорю везде, всюду разговариваю и встречаюсь с руководителями, все усмехаются, многие усмехаются надо мной. Все думают, вот вышел человек, говорит нам сказку, и коррупции никогда искоренить невозможно. Искореним мы, уважаемые, искореним вместе с вами. Вот посмотрите, нам потребуется год-два, и мы этот отрицательное явление в нашем обществе искореним. Не будет коррупции в нашей стране. Если она даже останется минимальным образом, минимальный уровень останется коррупции в нашей стране. Но как ранее было, все общество занято было с коррупцией, этого теперь не будет. Президент Садыр Жапаров 2024 жылы 31 декабрда коррупцияга айыпталгандарга жазаны күчөтүү тууралуу мыйзамга кол койгон. Ага ылайык коррупция беренеси менен соттолгондорго мамлекеттик кызматтарда иштөөгө өмүр бою тыюу салынат. 2025 жылдын 1-майынан тартып Кыргызстанда электр энергиясынын баасы 26 тыйынга кымбаттап, 1 киловатт-саат электр энергиясынын наркы 1 сом 37 тыйынга чыгат. Бул тууралуу энергетика министри Талапбек Ибраев 14 январда Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып айтты. Жаңы жылдан баштап элдер ошол эле бүгүнкү төлөп аткан 1 сом 11 тыйындан төлөйт. 1 сом 11 тыйын. Май айынан баштап 1 сом 37 тыйын төлөйт. Значит, май айынан баштап 27 тыйындан кошулат экен, Өнөр жай керектөөчүлөр бүгүнкү күндө 24-жылы 3 сом 18 тыйын төлөп атат. Май айынан баштап 3 сом 49 тыйын төлөйт. 31 тыйынга эле көтөрүлөт. Ошондо элге 1 сом 37 тыйын. 1 сом 37 тыйындан, Май айынан баштап. Май айынан баштап. Бунда чектөө жокпу? Мурда 700 киловаттка чейин 70 тыйындан арашканы. Жерде чектөө бар. Чектөө эч качан чектөө только түшөт 30-жылдары энергия сектор өзүнүн себестоимостуна чыкканда чектөө түшөт. Кыргызстанда ушул тапта 1 киловатт-саат электр энергиясы 1 сом 11 тыйын. 700 киловатт-сааттан ашык пайдаланган абоненттер 2 сом 39 тыйын төлөйт. Өлкөдө мындан ары инфляциянын көрсөткүчүнө жараша жыл сайын 1-майдан тарта электр жарыгынын баасы көтөрүлүп турат. Кыргызстан жыл сайын 17,5 миллиард киловатт-саат электр энергиясын колдонот деп эсептелсе, анын 14,8 миллиарды гана өлкөдө өндүрүлөт. Калган айырманы импорттун эсебинен жабууга туура келет. 15 январда АКШнын каржы министрлиги чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгынын жаңы санкциялар топтомун жарыялап, Кыргызстандагы Кенемет банкка санкция салганы белгилүү болду. Кошмо Штаттардын каржы министрлигине караштуу башкармалыктын билдирүүсүндө белгиленгендей,
2024 жылдын жайынан бери Кыргызстандагы Керемет банктын расмийлери эл аралык санкцияларды кыйгап өтүү схемаларын жүзөгө ашыруу үчүн Орусиялык расмий өкүлдөр жана АКШнын кара тизмесиндеги Промсвязьбанк менен иштешип, аталган банктын атынан сыртка каражат которуп турган. Вашингтондун билдирүүсүндө Промсвязьбанк Орусиянын аскер өнөр жай базасындагы ишканаларга миллиарддаган доллар каржылык колдоо көрсөткөнү жазылган. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Данияр Амангелдиев Керемет банкка киргизилген санкцияга комментарий берип, чектөө киргизүүгө негиз жок экенин айтты. В нем каких-либо таких сомнительных операций не проводилось. Не проводилось и по сегодняшний день, даже после реализации его пакета, то есть каких-либо там санкционных или подсанкционных товаров там не было. Тем более мы очень пристально за этим следим. И буквально сегодня у нас состоится разговор, консультации с Министерством финансов Соединенных Штатов, где мы хотим задать вопросы, в связи с чем были приняты такие решения, какие аргументы были для того, чтобы сделать такой шаг. Потому что мы тоже, в свою очередь, готовы предоставить все документы, все платежные операции банка о том, что он не проводил таких сомнительных операций вообще в целом. Ал эми Керемет банк АКШнын каржы министрлигинин банк мыйзам бузууларга жол берген деген билдирүүсүнө даттануу иретинде кайрылганын билдирди. Андан тышкары Керемет банк ар дайым улуттук мыйзам жана эл аралык укуктарга ылайык так иш алып барарын айткан. Бишкек шаардык мэриясы коомдук транспортто жол кирени накталай төлөгөндөргө 40 сомго чейин жогорулатуу боюнча токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Бул тууралуу мэриянын транспорт жана жол инфраструктурасын өнүктүрүү департамент директору Уланбек Бейшенбаев 16 январда Бишкек шаардык кеңешинин жыйынында айтты. Анын айтымында накталай эмес жана накталай төлөмдүн ортосунда 3 гана сом айырма болгондуктан эл дагы эле жол кирени накталай берип жатат. Жол кирени көтөрүү маселеси буга чейин да козголгон. Мэрия электрондук жол кире төлөм системасын колдонууга элди кызыктыруу үчүн 2024 жылы октябрь айында коомдук транспортто жол кирени накталай төлөгөндөргө 40 сомго көтөрүүнү сунушун берип, сынга кабылган. Сиз жол кире көтөрүлүшүнө кандай карайсыз? Комментарийге жаза кетиңиз. Жогорку кеңештин вице-спикери Нурбек Сыдыгалиев Бишкектеги эски аянттагы Владимир Лениндин эстелигин алып, анын ордуна Турдакун Усубалиевдин эстелигин коюу сунушун берди. Мындай демилген ал парламенттин 15 январдагы отурумунда көтөрүп, Бишкек шаарынын 4 районунун аталышын өзгөртүү керегин дагы бир жолу кайталады. Өзүңүздөргө мына белгилүү болгондой, мына Бишкектин эски аянт бул 2020 жылы ошол Турдакун Усубалиевдин атына берилген. Муну Сакынжан жаны билесиз да. Ошол эки аянты эски аянты. Мен айтат элем, тиги ошол жерде Лениндин эстелиги турат. Ошо Лениндин эстелигин алып туруп, ошонун ордуна Турдакун Усубалиевдин эстелигин койсок ошол жергечи. Муну бул менин сунушум и именно ушу Кочкор районунун тургундары дагы мага кат менен кайрылышыптыр. Мен ошол үнүн жеткизип коеюн деп атам да. Эми Турдакун Усубалиевич мен айтпасам дагы бул Кыргызстанга кошкон салымын баарыңыздар жакшы билесиздер. Ушу мамлекеттин калыптанышына, өнүгүшүнө өтө зор салым кошкон. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасынын ордун басары Эдил Байсалов эстеликти жылдыруу же алып салуу боюнча өкмөттүн планы жок экенин айтты. Мындай билдирүүнү ал X социалдык тармагында жазды. Биз сиздерди апта ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен тааныштырдык. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Эми Поликлиника медиасынын ишмердүүлүгүн Patreon'дон колдоңуз. Поликлиника медиасы бул көз карандысыз кыргыз тилдүү жергиликтүү медиа. Биз өлкөдөгү саясий жана социалдык окуяларды объективдүү жана фактыларга негизделген түрдө элге жеткирип келебиз. Окуяларды жеринен көрсөтүүгө аракет кылабыз. Сиздин колдооңуз аркылуу биз ар бир кыргызстандыкка чындыкты жеткирүүгө болгон күчүбүздү жумшайбыз. Кийинки аптадан амандашкыча сак саламат туруңуздар.